Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayet, Festaizu billah, Nur suresinin 30. ayeti. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim ve yaktadu furucahum. Sadaqallahul azim. Peygamber aleyhisselam'a Huday Teala aytadi. Peygamber aleyhisselam ayt lil mu'minina, mu'minlar üçün aytqın, yagudduna min absarihim, közlerini kısışsın. Namahramga karışmasın. Mahram bolboğan ayalga karışmasın. Jap çoçun bolgan ayalga anın avratına, anın başka yerine karışmasın. Huday Teala Kur'an'da aytadi. Bu jerde ne dedi? Kullil mu'minin. Peygamber aleyhisselam mu'minlarga ayt dedi. Mu'minlarga ayt dedi. Musulmanlarga ayt dedi. Demiş sizlerge buyruk oldu tabi. Kullil mu'minina yagudduna min absarihim. Peygamber aleyhisselam aytqın mu'minlar üçün, musulmanlar sizlerge bardığınızga aytadi. Mu'minmiz alhamdulillah. İmanımız var, alhamdulillah baş көтере алабыз. Эми бизге Кудай Таала буйрук берип атат, көздөрүнүн намахрамдан тошсун dedi. Бирөө айтат, бир дамла айтат, мага дейт бир карга бир аксакал келди, мага дамла дейт, менин балам үйлөндү, тойдун бузулуп кетишине аз калды дейт. Эмне болду десем, балам той боло турган эле, тойун белгиледик дейт. Той болду, анан тойго барды дейт. Кадимгидей неме кылып, тойго кыздын үйүнө кыз алып келгенде кетти балам, күйөө, неберем дейт. Анан барып, bir malda эле 1-2 сааттан кайтып келди, келин жок. Анан келип эле мен үйлөнбөйм деп баштады. Атасы келди. Андай кылам, мындай кылам, кутуңду чагам, аяк бер десем, жок мен не кылсаң артында мен үйлөнбөйм деп байкалам. Анан мен барып айттым, не болду сага, неге үйлөнбөй атасың деп чоң атасы айтты. Десе, ата дейт, мен дейт бардым, кыскасы бул кызга үйлөнбөйм деди. Эмне үчүн үйлөнбөйсүң десе, себеп бул жанагындай артист көйнөк кыскасы, ошол келиндердин көйнөгү. Hem bardıq жаштар кийип атат го бул нерсени дедим. Бардық жаштар адатта заман ушундай болуп атат го дедим. Десем, жанагы айтат, чоң ата, мен тойдон канча күн мурда кыз менен жолукканда айткан элем. Эмнени? Фата кийбейсиң деп экөөбүз келишкен элек. Жакшына мусулмандар катары той болот, мусулмандардай күйөөгө чыгасың мага деп айткан элем. Эмне үчүн десем, себеп дейт, чоң ата мен бир тойго бир достор менен катышып калдым дейт. Бир тойго катыштым, ал тойго катышсам, жанагы досубуздун кызы, то есть аялы бола турган аялы. Кол ачык, көкүрөктөр ачык, моюндар ачык, кыскасы азыр кийинген кийимди кийип чыккан дейт. Анан дейт, досубуз менен жана келин андай узакта турат дейт. Досторубуз 2-3 досторубуз менен турабыз дейт. Досторубуздан бирөө айтты дейт. Вай, она бул кыздын денесинин аппактыгын деп айтты дейт. Бир ошол кызды кучактасам, бир ошол кызды бир жаныма алсам, бир маза кылсам деп арзу кылды дейт бияктагы дейт. Чоң ата дейт. Мен ошол нерсени көрүп туруп, ошол достор, ошол кыз эгерде денеси ачык болсо, ал бияктагы достор ага шахват назар менен карайт экен. Анан мен кантип ага үйлөнөм дейт. Мына эркек мынандай болот, мусулман мынандай болот. Намустуу мусулман мынандай болот. Бирлүү мусулман мынандай болот. Аялын кызганга мусулман мынандай болот. Ит сыпат эмес, жок дегенде ат сыпат болгон мусулман мынандай болот. Себеп иттерге бара бер. Калаганга бара бер. Бирок атта дагы ошол кызганыч деген сыпат бар. Эмне сыпат? Эгер бир үйүргө бир атты койсоңуз, ал жанын берсе берет, бирок аял жанагы үйүрдөгү жылкыларды эч кимисин бербейт. Жок дегенде ат сыпат болгон мусулмандар мындай болот. Биз мусулманбызбы? Аялың сенин махрамын алып аткан аялың. Биз никеде айтылат, билесиздер. Паранчы кызы паранчы, өзүңө паранчы болуп паранчыга тапшырдыңбы десе, ооба тапшырдым, багыштадым дейт. Бул эмне деген? Эмнени багыштайт ал? Мен эки дүйнө бактылуулугуму, өмүрүмдү, тагдырымы, жакшы жаман күндөрүмдү, бейишимди, тозогумду ушул инсанга багыштадым деген сөз. Сизге бүт бардыгын багыштап ал кыз. Анан бардык дүйнөсүнү, жакшылык жамандык кыскасы бактылуулугун сизге багыштаган кызды анан алып келип аткан мезгилде ар кимге көз кылып, ар кимди ага каратып, ар кимге шахват назар менен каратып турган алып келсек, анан сиз кандай эркексиз? Дагы башты көтөрүп жүрөбүз. Мен эркекмин, мен мусулманмын, мен кыргызмын деп. Намыс керек да бизге. Намыс керек. Кыздар кор болтат, аялдар кор болтат. Аялыбызды, чоочун эркектер, көчөдөгү башка эркектер сиздин махрамыңызга алган аялыңызды шахват назар менен карап атат. Анан сиз дагы эркекмин деп башты көтөрүп жүрөсүз. Уят бул нерсе. Наудубилlah, Кудай сактасын. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullah.